Ассаламу алейкум достор. Барыңыздарга чоң салам. Бизде Америкада 6 октябрь кечки саат 9. Мен жаңы эле бир 15 мүнөт болуп калды. Чикаго шаарынан Нуман мырза чалды. Биздин Баткенде кенебиз. Кудай буйрса, эртең 7 октябрда Кыргызстандын убактысы боюнча кечки 8-де Instagram баракчаман түз эфирге Нуман мырза менен чыгам. Сиздерге абдан жакшынакай керектүү маалыматтарды беребиз. Анткени өзүңүздөр билесиздер, Нуман иним 2 жыл катары менен грин карта ойноп, грин карта утуп, Чикаго шаарына жарым жыл болуп калды го дейм. Үй бүлөсү менен келген учурда иштеш керек болуп, бир 5-6 миң долларга машина сатып алып, тамакташып иштеп аткан. Анан менен сүйлөшүп, Алмаз байке, азыр трактын 3 экзамен Чикагодан тапшырып жатам компьютер менен. Жакында Филадельфия шаарына барам, Пенсильвания штатына, трактын окуусун окуйн деп жатам деген. Анан ошо Филадельфиядан дагы 2-3 жолу барган учурда сүйлөшкөнбүз. Ал жака барганда абдан сонун трак мектеби бар экен. Чикагодан окуйн десе 1 ай окуш керек экен. Ал Филадельфиядагы трак мектебин 2 гана жума окуш керек экен. Барыптыр, окуу 3,5 миң доллар турат экен. Анан ошол трак мектебинин чоң үйү бар экен. Ошол жака күнүгө 25 доллардан төлөп, окуунун баарын окуп, трак айдаганды үйрөнүп, баягы тракты эшикке койгонду үйрөтүп, анан аягында экзамен тапшырып, трактын башынан аягына чейин англисче айтып берип, анан убактылуу CDL деген жанагы трактын правасын алды. Анан ошо алдым, бүттүм, Алмаз байке, жакшы, Чикаго шаарына кетип баратам деп айткан. Мына бүгүн сиздерге айткандай 15 мүнөт мурун чалып, 6 октябрда Алмаз байке Чикагога келип, DMV деп коет, мыяктын гаисинен трак правасын алдым деп мага сүйүнчүлөдү. Анан мен сурангам, ошол трак мектебинин адресин, кантип окудуңар, кандай сабактарды өттүңөр, жакшынакай бир видеолорду тартып топтоо, мекендештерге биз жардам беришибиз керек. Анткени Америкага келип аткан биздин жаш уландар, кыздарыбыз кийин тракка окуйм десе, издебей биз берген маалыматты колдонуш керек десем, ошо видеолорду тартып койдум. Ошо жиберем деп айтты. Бирок биз эртең 7 октябрда Кыргызстандын убактысы боюнча, жана айткандай, 8-де түз эфирге чыгабыз. Анан ошол мектеп боюнча толук 100% маалыматтарды беребиз, достор. Өзүңүздөр билгендей, эң жакшы трак мектептери ошо Филадельфияда, анан Флоридада Орландо, Майами деген мектеп шаарларда бар. Ошон үчүн эртең сиздерден сураныч, түз эфирге кириңиздер. Анан биз жарым саат болобу, 45 мүнөт болобу, толук маалыматты бергенден кийин, анан сиздер каалаган сурооңуздарды берсеңиздер, биз сиздерге жооп бергенге даярбыз. Биз ар дайым Америкага келип жаткан мекендештерге баягы жардам берүүдөн, маалымат берүүдөн качпайбыз. Ар дайым телефондорубузду да берип келебиз. Чалып туруңуздар. Көптөгөн мекендештер чалып турат. Нуман мырзанын астында. Жаңы эле Синсинати шаарына мекендешим келиптир. Аны менен да сүйлөштүк. Ал жөнөкөй права жөнүндө менден маалымат сурады. Өзүңүздөр билгендей, мен дагы Telegram каналыман маалыматтарды бергем. Ошо Флорида штатында бир 2-3 адрес бар. Телефондору да бар. Ошо жака чалып барардын астында. Анан баргандан кийин бир күндө гана жеңил машинанын правасын алып келсе болот. Где-то общий бере турган акча бир 500 доллардын тегереги. Анан өзүңүздөрдүн жолуңуздар, өзүңүздөрдүн баягы жата турган жериңиздерди өзүңүздөр төлөшүңөр керек. Ошондой жакшынакай маалымат. Анда эртеңки күндү күтөлү, биз дагы эс алалы дагы эртең менен туруп түз эфирибизди өткөрөлү, достор.
түз эфирден жолуккуча баарыңыздарга ийгилик каалайм. Бүгүн Кыргызстанда уже эртең менен болуп калды. Бул түз эфирге Кыргызстандан гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда иштеп жүргөн биздин мекендештерге дагы абдан керектүү маалымат. Ушуну менен кыскача видеобузду бүтүрөлү достор.